Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен кайрадан кыргыздар жана Кыргызстан телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студияда белгилүү журналист, жазуучу жана Айтматов таануучу Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын пресс кызматынын жетекчиси Папан Дүйшөнбаев конокто. Папаке куш келипсиң. Бүгүн эми биздин сени менен боло турган бир маегибиз, сен айрыкча ушул Айтматовдун чыгармалары боюнча өзүң бир белгилүү Айтматов таануучу катары таанылып жүрөсүң. Ошол убакта анын образдары жөнүндө жана негизи жалпы кыргыздардын образы, кыргыз адамынын мүнөзү, кыргыз адамынын бир антропологиялык өзгөчөлүктөрү. Биз эми Кыргызстанга карата ошо сени чакырып отурганыбыздын дагы эң башкы себеби ушул темаларда бир өзүнчө изилдөөлөрү жүргүзүп, бир кызык ойлоруңду айтып жүрөсүң. Бүгүн ошо сени менен болгон маегибиз ушундай болсо, кыргыз адамы өзүнүн эми өңү түзү менен көп элдерден таптакыр эле башкача айырмаланат. Бир топ бир казак, каракалпак сыяктуу элдер менен окшош, бирок биз айырмалайбыз. Ошол убакта кыргыз адамынын мүнөзү дагы кантип адамдын мүнөзүнөн ошо кыргыз экенин, же казак экендигин, же орус экендигин таанып билсе болот. Мына ушул суроодун тегерегинде бир пикир бөлүшсөң. Рахмат. Жарык дүйнөгө ар бир адам өзүнүн мүнөзү менен келет да. Анан кийин мүнөз ал адамдын тагдыры болот. Адамдын тагдыры ошо өзүнүн мүнөзүнө жараша болот да. Анан бул жерде адамдар биригип келип эми бир чоң социалдык топту түзгөндө эми улут эл болот да. Эми ошо улуттун мүнөзү барбы деген суроого жооп бериш керек да. Бул жерде ар кандай ойлор айтылып жүрөт. Орус окумуштуулары, славянофилдерибиз эле бардыгы ушу Бердяев, Булгаков, башкалар орус элинин мүнөзүн аябай изилдешкен да. Изилдешкен да, алар жыйынтык чыгарышкан. Орус элинин мүнөзү бул аялдын мүнөзүнө жакын эл деген да. Аялдын мүнөзүнө жакын эл. Ошон үчүн орус элине дайыма бир күчтүү жетекчи керек, диктатор болуш керек. Ошондо башкарат дейт. Эми улуттук адам мүнөзү, улуттук мүнөзү кантип калыптанат? Эми чын айтыш керек. Бул жерде ачыгын айтканда бир эле адамдын эмес, ар айылдын, аймактын өзүнүн мүнөзү болот. Анткени ар аймактын мүнөзү менен калыптанат. Бердяевдин, башкалардын айтуусу боюнча мүнөз биринчи күндүн нурунан, экинчи литосферадан, ошо адам басып жүргөн жердин түбүндө эмнелер бар? Түбү сазбы? Радиациялык нерселер барбы? Пайдалуу гендер барбы? Ошого жараша баары, анан жеген ичкен тамагы. Анан ошолордун баары келип туруп, улуттук мүнөздү калыптандырат да. Ушул жерден айта кеткенде, бизде ар бир айылдын өзүнүн мындай бири-биринен кескин айырмаланбаган менен ар айылдын өзүнүн мүнөзү бар. Мындай мүнөзү бар. Ошон үчүн ар айылдын азыр тилекке каршы өзүнүн каада салты пайда болуп кетип атат. Өзүнүн мүнөзүнө жараша. Өзгөчөлөнүп кетип атат. Эми анын пайдалуу, зыяндуу жактарына кийинчерээк токтолобуз. Ушул жагынан ал эми кыргыздардын мүнөзү кандай? Эми кыргыздардын мүнөзү жөнүндө, улуттук мүнөзү жөнүндө бир чоң фундаменталдуу, мисалы Бердяевдин алиги мен айткан жана Булгаков улардын эмгектериндей чоң эмгектер жарал элек. Бир анан кыргыз мындай кеңири тарыхый масштабтан алганда биз мүнөзүбүз дагы толук калыптана элек да. Бирок калыптанган, бирок конкреттүү бир нерседен көрүнө элек. Эми орус элинин улуттук мүнөзү эмнеден көрүнөт? Мессиандык идея. Мессиандык идея деген орус эли жарыкчылыкка жөнгөлгөн эмес. Бул бир мессияны аткара турган эл. Бул дүйнөдө бир өзүнчө бир Кудайдын амири менен өзгөчө милдетти вазипаны аткаруу үчүн келген деген мессиялык идея бар да.
Орустар жазып эле жүрбөйбү? Константинопол кыйрагандан кийин Византия 3-чү Ирим бис деп жүрөт. Деп 17-нчи кылымда Филофейден баштап эле ошентип айтып, аны мындай өстөштөр өнүктүрүп келатат да. Ал эми жалпы түрк элдеринин мүнөзү боюнча изилдөөлөр бар. Мисалы казак татар окумуштуусу Рафаэль Безертиновдун аябагандай сонун эмгектери бар түрк элдеринин мүнөзү боюнча. Ал эмне деген жыйынтык чыгарат? Анткени түрк элдеринин мүнөзү бизге баары болбосо дагы бир көпчүлүгү бизге да тийиштүү да. Ошо Безертиновдун жыйынтыгы менен айтканда ал айтат: түрк элдери дейт бул стратегтер эмес дейт, тактиктер. Учурга аябай ыңгайлашат дейт. Бирок алышты жакшы көрө билбейт, көргүзү келбейт дейт. Ошон үчүн ашкары намыскөйлүк, колуна тийгенден ары чачып жиберүү, мактанчаактык, көрө албастык. Мисалы бул деме учурдун эли деген. Учурга аябай сонун ыңгайлашат дейт. Келечек жөнүндө көбүрөөк ойлонбойт дейт. Мындай пландаштырбайт дагы дейт. Ошон үчүн дейт, түрктөрдүн негизги душманы илгертен эле түрктөр болуп келген дейт да. Өздөрүн кыйраткан, мисалы Алтын Ордону Амир Темир барып кыйратты. Тиги Баязит болуп дагы ошо түрк элдери бири-бирин ошентип мындай кеңири масштабта жанагы неме кыла албайт дейт да. Бирок учурга аябай сонун ыңгайлашат дейт. Ошо касиет сапат бизде мисалы базар экономикасын өткөндө көрүндү да. Башкаларга караганда тез эле ыңгайлашып, мына миграция. Азыр 1 миллиондон ашык кыргыз мигрант болуп жүрөт. Алар ал жерге барып ыңгайлашып кетти. Анан мунун жакшы жактары да бар да. Бирок жаман жактары да бар. Жаман жактары эми ошол элдер барган жерине барып эле ассимиляция болуп кетип атат. 2-3 муундан кийин алар эгер ошол жерде отурукташып калса, алар кыргыз кыртышынан, тилинен, маданиятынан биротоло алыстап кетиши мүмкүн да. Эми ошо мүнөз жөнүндө айтканда, ошо түрк элдеринин ичинде эми ал Безертинов, Рафаэль Безертинов жөнүндө сөз болуп атат. Бул Безертиновдун абдан кызык чыгармалары бар чынында. Бул дүйнө тааным боюнча да абдан бир кызык. Теңирчилик. Түрк элдеринин тарыхы, түрк монголия. Теңирчиликти аябай сонун изилдеген. Абдан жакшы изилдөөлөрдү. Ушул нерселерди анан түрк элдеринин ысымдары жөнүндө дагы бир абдан кызык изилдөөлөр жүргүзүп жүрөт. Эми ушу түрк элдеринин ичинде Мал Рафаэль жалпы түрк элдери жөнүндө. Түрк элдеринин ичинде дагы өзүнчө айырмаланат да биринен. Кыргыз, казак өзүнчө, өзбек өзүнчө, уйгур өзүнчө, түрк өзүнчө. Ошонун ичинде кыргыздар жөнүндө бир барбы ушундай бир айтылган ойлор, бир изилдеген биздин жаш окумуштуулардын ичинде же өзүңдүн мындай көз карашың кандай? Эми бул улуттук мүнөздү, сапатты негизинен жогоруда айтып кеткендей географиялык шарт, климат, анан кийин жашоо чөйрөсү, жеген ичкени калыптандырат деп айттым го. Ошо негизден алганда, өңөттөн алганда биз топташтардын арасында чоңойгонбуз. Ата бабаларыбыздын, биздин деле азыр деле кыргыздардын көбүнүн тиричилиги топташтардын арасында өтүп келатат да. Мисалы орустардын немеси мындай климаты орустарга кандай таасир берди дегенде чексиз мейкиндик, саз, анан кийин токой, анан тунарган эле ауыр айы кышында ошондой болуп турат да. Бул сөзсүз ошо мен жана окумуштуулардын эмгеги боюнча айтып атам да. Сөзсүз мындай бир пассивдүүлүктү, анан жанагындай ичкиликке жакындыкты, анан кусакерликти калыптандырган деп атпайбы? Эми топташтардагы бизге ушу мүнөзүбүзгө өзүнүн таасирин тийгизген да. Оргу баргы, кирди чыкма кыялдарыбыз бар, мисалы
бетекени баштасак аягына көбүбүз чыкпайбыз мисалы. Анан эртең деп жүрө беребиз, күн өткөнү сүйүнөбүз. Анткени бизде ушундай климаттык мындай географиялык шартта ушул жагынан таасир тийгизген да. Мен ушул жерде айта кете турган нерсе, мисалы кыргыз тилибиз бир. Мына кыргыз тилибиз бир. Ал эми менталитетке мындай мүнөзгө келгенде ар аймактык ар башка болуп кетип атпайбы? Биздин эң чоң немебиз, мына кемчилигибиз. Ал эми этностун биримдигинде, этностун өнүгүшүндө тил да керек, маданият да негизги ролду ойнойт. Бирок эң негизгиси менталитет менен каада салт да. Каада салт негизгиси. Анткени мисалы еврейлер жөөттөрдүн өздөрүнүн тилин билбейт деле. Бири Америкада жашаса, бири тиги Россияда, бири дагы башка жерлерде, бирок менталитети бирдей. Ошон үчүн бири-бири менен тез тил табышат. Биринин тилин бири билбегени менен тез бири-бирин түшүнүшүп кетишет да. Биздин тилибиз бир, менталитетибизде өзгөчөлүктөр бар. Мүнөзүбүз болсо кескин айырмаланат. Каада салттардыкын мен айттым. Ар айылдын өзүнүн каада салты бар. Элдин ичинен бузуп жара турган эмне? Бу каада салттар. Мисалы өзүң деле көрүп жүргөн болушуң керек. Каада салттар бир болмоюнча, иденттүү болмоюнча, ал элде биримдик болбойт. Мен эми өзүм угуп эле жүрөм. Мына баланча жерге кудачылыкка бардык эле, баланча районго, баланча айылга. Алардын салты мындай экен, анан өлүңдү көрөйүндөр, анан тигинтип, минтип деген сөздөрдү мен бала кезимден бери угуп келатам. Бул жерде билинбеген менен психологиялык жактан неме болуп атат да мындай. Айырмачылык бири-бирин мындай Бул эми жоюш керек эле да. Мурун баягы азыркыдай коммуникация жок кезде ар бир уруу бир өрөөндөрдө, коктуголоттордо жашаган учурларда бири-бири менен байланышы жок, бирок бир өрөөндүн элинде өзүнчө бир калыптанып, экинчи бир өрөөндө ушул айырмачылыктар болгон. Жалпылык да бар, бирок ошонун ичинде айырмачылыктар. Бирок азыр сен айткандай туура, азыр бир болуп калыптанып калыш керек эле. Бирок муну калыптандырууну механизм мен ойлойм да, муну мыйзамдар аркылуу ошентиш керек эле да. Тилекке каршы мисалы аш той өткөрүүдө же болбосо бир маркумду бир аркы дүйнөгө узатып аткан кездеги бир ырым-жырымдарды бир чектеген, ошону бүгүнкү күнгө ылайыктуу бир салттарын сактап, ашыкчаларын бир алып таштай турган бир мыйзамдар болгондо жакшы болмок да. Тилекке каршы андай жок. Анан ар бир дагы деле баягы өрөөндөгүлөр же болбосо ошо коктуголоттогулар өзүнүн бир айырмачылыктарын кайра бүгүнкү күндө дагы бир жаңы элементтерди кошуп көбөйтүп атат да. Жок, ошонун туп-туура мен жаңы сен айтып атпайсыңбы? Ушундай мындай коммуникациябыз, мындай аймагыбыз бириккенден салт санаабызда биригиш керек эле деп. Бирок андай болбой атат да. Жана мындай турмуш оңолгон сайын ар жердики кайра ар башкача болуп кетип атат. Ар башкача болуп. Эми мунун кантип неме кылыш керек? Себеби эмне дейм? Себеби бизде бир демократия деп койсо, бизде бир демократия ар ким оюна келгенди кыла берген. Ушу өзөңгө чамандын ыргытып берсең, ошо каякка барып токтосо ошондой кете берген нерсе болуш керек. Мындай табигый агым менен деген бар да. Ал эми улуттук кызыкчылыкка келгенде күч менен киргизиш керек. Мисалы Өзбекстанда каада салттарды жөнгө салуу боюнча президенттин жарлыгы бар, мыйзамы бар. Тажикстанда 2007-жылы мыйзам кабыл алган. Ошо каада салттарды мындай жөнгө салуу боюнча. Мен да ошо ойлоп атам. Бизде мисалы бизде андай жок да. Бирдекеде эле демократия, биз ар ким өзүбүз билгенди кыла беришибиз керек дейт. Бирок мамлекеттик кызматкерлер майлы жөнөкөй элдер ошентип айтса жарашат. Бирок мамлекеттик кызматкерлерди ошентип атпайбы? Мамлекеттик кызматкерлердин этикасы бар. Муну заманыңа, мунугу замандын нугуна, элдин абалына карап жаша деп. Бирок папке, эми ушундан неме кылсам да, себеби биздин убактыбыз чектелип болгон үчүн бүтүп калат. Вот эми ушул ар кандай айырмачылыктын өзү биздин мүнөзүбүздөн да көрүнүп атабы? Мүнөзүбүз да ар кандай. Же бир бүгүнкү күнү кыргыздын өзү мүнөзү мындай деп бир жалпылап айтса болобу ошо?
Эми кыргыздын мүнөзү мамындай деп туруп мен орустардыкындай кылып айтыш кыйын. Анткени бизде Бердяевдин жанагы мен айткан улуу ойчулдардын деңгээлиндеги мындай ошолорду системалаштырып чыга турган жалпылаган чоң немелер жок деп азырынча жок. Бирок чыгышы мүмкүн. Жаштардан чыгат деп. Жаштардан чыгышы мүмкүн. Бирок азырынча реалдуу факты мисалы Баткендик кыргыз, нарындык же көлдүн бир бурчундагы кыргызга караганда тажиктер менен тез тил табышат. Анткени аралашып неме болуп калганда Оштун кара суундагылар өзбектер менен тез тил табышат. Кыргыздардын айрым жерлериндеги немелерине караганда анткени алардын салт санасы окшошуп кеткен. Анан бул бизди эң негизгиси ар мамлекет болгондон кийин мамлекеттин биринчи эле нерсеси милдети күчтүү ички интеграциялык саясат болуш керек. Ички мына Ататүрктүкүн ал эми заманы башка, бирок ошондой ички интеграция бириктирип турган болбосун, улутту калыптандырууда. Улуттун кызыкчылыгына келгенде мындай жакшы нерселердин баары өзүнөн өзү кирбейт, күч менен кирет. Мындай сөзсүз түрдө мамлекеттин кысымы, басымы менен мисалы неме дедик? Базардык экономиканы бизди менен сурап коюп киргизди. Күч менен айдап киргизип салды. Өлгөнүң калганың жаша. Глобализацияны деле күч менен мына алиги батыштагылар али акчаларын берип бердеги эмпошниктерди сайратып. Адам укугу деле күч менен таңууланып атат. Анан алар өздөрү ошо адам укугун сактабай атат ошенткендер. Мисалы Америкада сырттан батыш өлкөлөрүндө деле бар. Сырттан мисалы акчалуу иштегенди агент деп эсептейт. Аны шайлоолорго катыштырбайт. Бизде сырттан акчалып жамбаккан эмпошниктер бизге акыл үйрөтүп көчөдө кыйкырып жүрөт. Бийликке басым көрсөтүп атат, кысым көрсөтүп атат. Шайлоого кийлигишип атат. Ушулар жөнгө салыныш керек эле да. Анан бүгүнкү мамлекеттин бир кандай көрүнбөгөн идеологиясын ошолор жүргүзүп атат. Ошо жүргүзүп атат. Анан биздин немеге эле ушу идеология болуш керек. Күчтүү ички интеграциялык идеология болуш керек да. Биринчиси мамлекеттик тил. Идеологияга азыр кирип кетсек дагы башка жакка кетип калабыз. Вот эми ошондо мындай бир өзүңдүн көз карашың, ырасы окумуштуулар али бир чыга элек болсо, андай бир илимий бир эмгектер жок болсо кыргыздын мүнөзү тууралуу жазылган. Бирок кыргыздын менталитети тиги бул деген менимче философтордун арасында ошондой бир эмгектерди учуратып жүрөм. Негизинен эми ошолор канчалык деңгээлде кандай так жазышып атат, мен азыр айта албайм. Аны окуп, аларды мүмкүн талкуулаш керек. Канчалык деңгээлде так жазылып, чындыгы жазылып атат, изилденген. Туура. Эми ошол өзүңдүн мына журналист, жазуучу катарында мына чоң жазуучусуң өзүң. Жазуучу деген адамдын мүнөзүн изилдеген, психологиясын изилдеген бул инженер да, туурабы? Туура. Мына ушул ички дүйнөсүн изилдеген. Рас ошол өзүңдүн бир көз карашыңда баары кыргыздын бир жалпы бир мүнөзү бар да, эми таптакыр болушу мүмкүн эмес да. Мүнөзү жок эле ар ким өзү ар кандай болуп эле ошондой болбойт го. Рас мына 4 мезгил биздин экосистема баары бир кандайдыр деңгээлде кыргыздын мүнөзүн калыптандырганда. Туурабы? Жана кенебестиги, короостугу, мактанчаактыгы. Эми өтө деле казактай мактанчак эмес го. Алардан калышпайбыз. Эми мактанып, мел катары эле мактанат го деп ойлойм. Анан кийин өтө коробогон кенебегендиги көбүрөөк айтылат да. Анан бирок көп нерсеге кайдыгер мамиле жасап койгон. Үстүртөн. Сен жана жалпы түрк элдери жөнүндө айттың, өзүнүн келечеги жөнүндө азыраак ойлонуп, учур жөнүндө көбүрөөк ыңгайлашат деп. Мүмкүн ушул кыргыздарга өтө мүнөздүү нерсеби? Эми бул чындыгында учур менен жашагандын жакшы жактары да бар, бирок жаман жактары да бар. Анткени эртеңки бүгүн кыйналсам да келечек жакшы болсун дебестен, эртеңкилер эмне болсо ошо болсун, бүгүн бир көрүнүп калайын деген психологиянын жакшы жагы азыраак да. Башкалар болсо бүгүн кыйналсам кыйналдым, эл менен де ошо десин, мен келечекте бала чакама жакшы болсун деп неме кылып атпайбы? Мисалы Кавказда илгертен эле мисалы үй курганда аябай акчасы аз болсо дагы аябай капиталный курган.
аны атасы фундаментин чоң кылып ырастаса, анан баласы тургузуп, алар келечекте неме кылганда, биз неме кыйналсак дагы келечекте. Анан кийин бул жерде бизде албетте жалпы мүнөз бар. Кандай эми ошо сен? Жалпы мүнөз негизинен бизди бириктирип турган жанагы сен айткандардан тышкарыдагы, сен мени жазуучу мына адабият жөнүндө айтып кетпедиңби? Кыргыздардын мүнөзү типтүү мүнөздөрүн чагылдырган образдар бар да, бирок бир жагына сәл өтө көбөйтүп неме кылып жиберген да. Мисалы Иманбайчылык. Ким? Иманбайчылык. Ошондо кыргыздарга таандык көп нерселер бар. Экинчи анын карама каршысындагы Абил бийдин образы. Эми буга окшогон. Эми бул бир ичине терс образдар. Бир оңун айтчы, бир мындай түзүгүрөктөрүн айтсаң эми. Негизинен Абил бий деле терс образ эмес. Аябай ар бир кадамын эсептеген, өз кызыкчылыгын дайыма жогору койгон, батыштын чыныгы эгоизминин өзүнө мындайча айтканда сиңдирген адам. Батыш келинектеги. Эми ошондо болгон да. Азыркы заманда, Анан Иманбайчылык жанагы дарданбайлык, мактанчаактык, жалкоолук, ошолор. Эми ошол булар эми сәл мындай концентрация болуп күчөтүлгөн да, эми адабиятта ошондой да. Эми чыныгы кыргыздардын образдары. Кыргыздарда жоокердик мүнөздү барбы ушул эми? Эми элдик эпикалык чыгармаларда жоокердик. Жок, бүгүнкүсүн айтам. Ал эпикалык чыгармаларда жок, эми мына сен тарыхчысың, тарыхчылардын баары айткан. Кыргыздар аягында кээ жер мындай көрө албас, бирок чынында жолбарыс жүрөк эл. Мындай чыныгы мындай аскердик немеси бар, духу бар элдеги жазган. Азыр деле бар. Азыр эми аны мисалдаштырып айтыштын кереги жок, азыр бар. Алдартын карабай бир неме кылганда баягы. Мен мындай ойлоп калдым да, папке. Баягы бир жолу Мирхамет деген инебиз бир тоолуктардын ток-шоу дегенинде айтып, анан мен анда жөн эле мындай сөздүн арасында айтып алып, кийин кайра өзүм ойлонсом, туура эле айтылган экен. Кыргыздарда жанагы арстан жолборстордун мүнөзүндөй мүнөз бар да? Бар, ошо. Туурабы? Бар. Шар кетме. Мындай жалкоолугу. Алда бар. Мисалы да арстан кабыландар бир курсак ачканда гана туруп бир анан ууга чыгат. Анан бир курсак тойгондон кайра жанагы өзүнүн жерине дөбөгө келип жатып кайра уктай беришет күнү түнү. Ошондой. Эми азыркы шартта эми эл неме деле болбой калды, бирок жанагы ысырап. Бирок мен айтайын дегеним, папуке, сен кечирип кой, убактыбыз биздики аягына чыгып кетип атат. Мен айтайын дегеним, биз эми арстанды уктай бергендик үчүн аны жалкоодуу жаман көрбөйбүз да. Баары бир арстандын экинчи бир жагы бар, жана баатырдыгы бар. Туурабы? Өзүнө чоң пилге болобу, буйволдорго жанагында өгүзгө эмнеге болбосун, ал турсун крокодилдерге чап салып, алар менен кармашкан ушундай ердиги бар да. Ушул Кыргызста дагы бар сыяктанат да. Мына биздин үчтөн көрүштө көрдүк да. Балдар ошо башка элдер деле айтып жүрүшпөйбү. Бир 2-3 адам өлө турган болсо бит эле дыргаяктап качып кетет. Кыргыз кайра ого өтүп өч алып, өчөшүп кайра ошо ок атылып аткан жакка чуркаган эле экен. Бир кызык эле экен депчи. Биз эми айтып айтпаганыбыз менен баары ушул негизги жоокерлик калып келатат деп ойлойм да. Ал чын, ал. Мен ушу жаңы бийликтен көтөрүм. Күчтүү ички интеграциялык саясат жүргүзүлүш керек. Салт саналар жөнгө салыныш керек. Биз бир кыргыз болуп туруп, ар айылда бирден салт болуп калса, бул туура эмес. Туура эмес, бул ардын өтүп кеткендей эле нерсе. Ар айыл өзүнүн бири-бирин түшүнө алышпайт ошо. Элден ынтымак ошондон келет. Бири-биринин немесин, салтын немесин түшүнүшө албай бири-бирине нааразы болуп. Ошон үчүн менин кааларым элге журтка ушу заманга карата жашайлы, замандын жакшы нерселерин алалы, япондордой бололу биз эле. Япондор ата-бабаларынын немесинде феодалдык немеде жашаган образы. Бирок супер заманбап технологиялар менен иштешет. Ошондой биз дагы өзүбүздүн мурдагы салттарыбызды сактайлы. Биз дагы үйрөнө турган жактарын үйрөнөлү. Таштай турган жактарын таштайлы. Рахмат, папаке. Сен мына аяк жагында абдан туура
maselege geldiğinde oylana turgan mындай сөздü. Sebebi mına Angliya dele. Hazır biz mına bir ötköl zamanda komissiyаны taktay albay bir statiyaz boyunca çaң topolan buldun çaң bolup kayçı pikirler aytılır üçün tuatpayбы? Alada komissiya dele жоқ. Комиссиясы жоқ эле жакшына кайдашып аткан элдер. Араб элдери мисалы bir 30'dan ашык араб эли. Мисалы Англия мына дүйнөнө мындай. Алар айтат экен, ал комиссия кул элдерге керек. Биз аксүйөк elbis, bizge komissiyanın gereği yok. Biz salt menen yaşayız deydi. Ayvir menen yaşayız deydi. Ayvir salt değil mi? Salt sana menen. Mindegen yıllar boyu iştelgen. Buna uşuda oylana turgan, jana gep kula turgan bir meselelerde oylayım da. Anda eme papke senin gelip bir mayak, bir tatal temada bir kızık temada mayak kurup bergenine rahmat. Sana çağırmaçılık iyiliklerdi alan. Ezildöylörüngdü şu ulantı berginin, anda mesela urmat tele görüşülür, uşunu menen kayradan görüşkönçe sağ salamatlı olmalılar.